Ay maşallah. Урматтуу мекендештер, караңыздар. Ушундай буканы жараткан Алла мактоолор болсун. Ушундай буканын жанында өзүм биринчи жолу көрүп атам, туруп атам. Интернеттерден көрүп жүргөнбүз, бирок бул буканын сүрү дагы башкача болот экен, чоң буканы. Туугандар, кыскасы ушул бука сатылып атат, урматтуу касапчылар. Анда эмесе ушул бука сиздерге кызыктырып атса, мен сиздерге суроо жооп кылып берейин кожоюн жанында. Бер жакыныраак келиңиз байке. Бул эмне деген порода? Порода Швиц. Швиц порода. Швиц деген порода экен, туугандар. Бул качан жылдан бери сиздин колуңузда байланады? Менде 3 айында келген. 3 айынан бери баштап алып атасызбы? 3 айынан бери ушул. Канча жаш болду бул букага? 5 жаш болду. Охо, 5 жаш. Бул буканын сырын баарын билип калыптырсыздар, Да. Но бука моюн деп айтат, көрсө ушундай болуп турбайбы бука моюн деген, Бул башын караңдар, туугандар. Өзү да. Канчадан бери байлоодо бул? Бул кыскасы кичекейинен бери эле ушу колдо да. Кол баладай болуп алган. Кол баладай болуп семиртип келесиз. Чучугу толуп. Чучугу толуп калган. Ооба. Сойсо кыскасы бир сюрприз күтүп турат экен да, кыскасы. Машалла, буйрса. Урматтуу касапчылар, бир көрүңүздөрчү буканы. Но бою канча я, бою? Бою 1,55. Өзүм берде бир айгырым бар эле. Ада кетип калды жакында сатылды, ошо менен тең. Бою 1,55. Но узуну мен ушундай узун бука биринчи көрүп атам да. Узуну канча? Узуну биз башынан баштап ченедик эми, баягы касапчылар кандай ченет билбейбиз. Ушу башынан жан башына чейин, эме куйругуна чейин 2,5 метр болгон да. 2,5 метр, жоон дагы экен, бул макулукту союп салган жалко эмеспи? Будан бир асыл тукум кылып мындай көбөйттүңүзбү, тукум алдыңызбы? Ооба, биздин ушул Көгөй айылында 3 жылдан бери бир болжолу бир 280-300ге жакын уй урулган да. Жакшы эле экен породасы. Породасы мынакей, берде торпогу турат. Торпого. Кээ бирлер мисалы буну сойбой мен дагы тукум улантам деши мүмкүн да, турабы? Бул канча айлык торпоктор? Бул былтыркы эмеде туулган торпок. Июнда туулду го дейм. 1 жыл боло элек, 1 жыл боло элек бул. Бою чоң экен. Буларчы? Жашташ, бу да Швиц, бирок ушу бул ушун баласы, торпогу. Буканын баласы, булардан чоң болуп тур да. Ургачылары кандай болот экен? Ургачылар да ошондой чоң болот экен, күрзүйгөн чоң. Ургачыларда күрзүйгөн чоң болот, Булар эт багытыбы же сүт багытыбы? Бул эт багытында да, сүт багытында да. Универсалбы? Универсал, ошентип алганбыз. Ну, челип көрөйүн деп отур го, жакын барганда. Бул канча эт берет бул өзү? Бул өзү эми катып толгондо өзү 1 тоннадан ашап дешип атат да, тушасы. Тушасы? Живой вес? Живой 1,5 тонна барат го. Живой 1,5 тонналык буканын жанында турам, туугандар. Бул азыр сойгонго даярбы, бышып турубу? Же да бир аз толтуш керекпи? Дайын болуп калды. Бышып туруп, мен як бетин өссөм сүзбөйбү, чели өрбөйбү? Абне көзүн акшытып отур бу, Жок. Кой. Мынакей. Сүрөткө чыга турган бука экен да бул. Буну кандай деп атасыз? Баасы кандай болот? Тараза менен сатасызбы же дүң сатасызбы? Баасы ушул турган эле дүң тирүүлөй эле. Тирүүлөй эле. Анан келишим баада. Келишим баада. Но башы өзү эле бир 100 килоны чаптаса керек го. Ошондой. Башы бир чара эт экен, туугандар. Бир чара эт, бир 100 конокту şu başı menен эле сыйлап узатып берсең болчу дейби, 5 бармакка туура, Мына туугандар, касапчылар, келиңиздер. Өзүңүздөр бесин көрөсүздөр, билесиздер сиздер. Шуну көрүңүздөр, эгер баасы туура келсе, эти туура келсе, алып сойсоңуздар болот. Же болбосо тукум багытында дагы улантам дегендер болсо 5 жаш. Бул жаш эле, убагы андай деле кары элек турабы? Буну дагы бир 5 жыл жөн эле пайдаланса болса керек, Урук алам десе. Урук алам десе. Не менен байлайсыз буну? Не менен байлап атасыз? Арпа, жем. Бул азыр буудай жүгөрү жеп атат, савис жеп атат. Буудай жүгөрү, савис. Тартылган буудай менен жүгөрүнү аралаштырып. Буну багышты эле өзү оңойго турбайт го, Бул эми мындай алганда мен азыр тиги уюман ас жеп да.
Küçük болуп калган да. Бука өзү толгондо андай деле көп жебейт экен, уйдай болуп жебейт экен да. Бул букалар, Андай багы көргөн кишиге аябай таң калыштуу, бул канча жеп койду деп эметчи, бирок биз торпогунан бери багып атабыз, андай деле көп расход кетти. Дени баары соо. Дени баары соо баарларын алып турат. Убагында алып турат. Дени баары соо экени өзүнөн деле көрүнүп турат да. Анализди алып турушат. Анализ алып турушат, Буну каяктан алдырасыз өзү? Бул уже эмеден келген да, шаардан, жанагы объездной жак кетип баратканда Фрунзе деген эме бар го. Ошол жактан келген 3 айында. 3 айында. Бизден туулган бекен же привозной бу? Бизден ошол жактан туулган да. Бияктан туулган, Торпогунан ушу 4 жашына чейин балдарым менен жетелеп бойлап аркандап бактык. Жем берип, анан эми быйыл байладык да. Бирок ошо жем үзүлбөй эле жеп атты. Кыргызстанда туулганы өзү бир жакшы, Ошол жактан келсе кээде чөпкө күнө албай, абага күнө албай. Мына туугандар, мен колуман келишинче маалыматтарды бердим окшойм. Кимге жакса бул бука Таласта, Көгөй айылында. Төмөндөн номерге чаласыздар. Видео лайк басып, касапчы досторуңуздарга ушул жөнөтпөңүздар. Эт саткан досторуңуздарга жөнөтпөңүздар.